Урматтуу Талант Турдумович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын улуттук теле радио берүү корпорациясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык 2007 жылдын 2 апрелиндеги номер 41 КТРКнын статусу улуттук болгон. Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2010 жылдын 30 апрелиндеги Кыргыз Республикасынын коомдук теле радио берүүнү түзүү жөнүндө декретин кабыл алгандыгына байланыштуу КТРК номер 28 убактылуу өкмөттүн чечими менен коомдук статусу ыйгарылган. Ошол жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин коомдук статуста келе жатат. Өзүңүздөр билгендей, коомдук байкоочу кеңеши түзүлүп, ал жерден Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши жана жарандык коом тарабынан атайын кеңеш түзүлүп, ичиндеги мазмундук маселеси, контенттик маселесин ошол байкоочу кеңеш карасын деген маселе менен түзүлгөн эле. Бирок ошол жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин биздин анализ боюнча коомдук деген статус өзүнүн жыйынтыгын берген жок, натыйжалуулугун берген жок. Көптөгөн маселелерде КТРК бүгүнкү күндө арткы планда калып кетти. Анан баягы технологиялык доор алмашты. Азыр эми статистика боюнча Кыргызстандын жарандары 80ден ашык пайызы интернет булактарынан маалыматты алып калган учур. Ошондуктан КТРК азыркы учурда алдыңкы планда эмес. Жана башка каналдарга салыштырмалуу да кээ бир жерлеринен абдан артта калган учурда. Ошондуктан коомдук телеканал КТРКны реформалоо жана оңдоо максатында статусун коомдуктан мамлекеттикке өткөрүү боюнча атайын мыйзамды алып келдик. Ошону колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Рахмат. Урматтуу коллегалар, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда киргизилип жатат. Кимде кандай суроолор бар? Эгер суроолор болсо, экинчи окууда берсеңиздер болот. Таблону сурап атат, табло бериле. Сөз сурап берүү үчүн Төлөбай Балбак Зарлыковичке берилет. Урматтуу министр мырза, сизге суроо, азыр мамлекеттик канча телевидение бар Кыргызстанда? Урматтуу Балбак Зарлыкович, азыр мамлекетте 7 областыбызда 7 телеканал бар, мамлекеттин колунда турган. Андан тышкары Пирамида 5 канал, жана мынакей КТРК азыр коомдук болуп мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканал. Анан ЛТР бар. Мен эмне айтмакчымын, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ушуну да bir протоколдук тапшырма болсо жакшы болот эле да. Акыркы убактагы өкмөттүн алгылыктуу иштерин элге жеткире албай атабыз. Айыл чарбасында болсун, мына жаңы эле Жетегиз районунан келдим, башка жерлерде болсун, эч бирөөнү элге жакшы жеткире албай атабыз. Могу кассовый аппарат боюнча да. Мамлекетте мына канча телевидениясы турат. Ошон үчүн сунуш конкреттүү. Бир телевиденияны только орусча кылсаңар, орус тилдүүлөр үчүн. Себеби Кыргызстанда башка улуттарда жашайт. Пирамиданы аласыңарбы, же канал 5ти аласыңар, бирөөнү только ошо орусча кылсаңыздар. Калган каналдардын баарын мына КТРда деле башка каналдары бар, кошумча. Анан эми ошону бирөөсүн мындай ушул иштерди жеткиликтүү кылыш үчүн элге жеткириш керек. Мамлекетте 2 мына чоң газета турат, Эркин тоо менен Кыргыз туусу. Ушул экөө болуп тур, бирөө жанагы мыйзамдарды аткарат экен, ушул экөөнү да кошуп эле бирле газета калса, басма сөз. Ошол өкмөттүн мыйзамдарын чыгарса деген сунушта. Ал эми КТР эң негизги биздин башкы телеканал катары чаржайыт башкарууга ушуга келип калган. Ошон үчүн бир башкарууга ушул азыркы иш туура деп эсептейм, жана мен аны колдоймун. Анан ошол жерден дагы калыстыктан тайбай, мына болгон жүргүзүп жаткан реформаны жеткирүүдө алсыз болуп атасыңар, ачыгын айтайын. Ошон үчүн бул соцсеттерге дагы, анан ушул каналдардын бирөөсү, мамлекеттик каналдын бирөөсү сөзсүз түрдө орус тилинде болсо башка улуттар суранып атышат, мен Ысык көлдөн түшүнбөй атабыз деп атышат. Андан кийинки айта турган нерсебиз, урматтуу төрага, мына Пирамида каналынан биздин жыйын чыгып турчу эле эмне чыкпай калды деген суроо туулуп атат да, ошого да жооп берип койсоңуздар, атак мыйзамды колдойм. Рахмат. Рахмат. Пирамида телеканалы боюнча
Бүгүнкү күнү алар менен келишимдин негизинде бизде карыз бар жалпысынан. Ал карызды жабыш керек. Экинчиден, ошол келишимде көрсөтүлгөн жанакы сумма бүгүнкү күнү. Эми алар түз чагылдырып атпайбы? Ушул жердеги эле каалаган телеканалдар биздин жанакы могул көрсөтүлүп аткан баардык жогорку кеңештин ишин башка каналдар деле алып түз чагылдырып атат да. Онлайн трансляция болуп атат. Ошондуктан ошонун зарылчылыгы барбы же жокпу деген сөз болуп атат андай чоң суммага. Анткени технологиялар өсүп атат. Мурда ошол телевидениедан берчү элек, азыр бул жерден интернеттен эле берип атышат да. Ошондуктан үнөмдөө максатында ушул маселе азырынча каралып элек. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевич. Балбак Төлөбаев депутаттын сөздөрдү улантсам, мына мен ревизия кылып көрдүм да, мурун 6-чакырылышта бир топ эле тапшырманы бергенбиз. Тилекке каршы аткарбай эле Кабмин дагы эле аткарган жок. Масалык маалымат каражаттарга, мамлекеттик масалык маалымат каражаттарга 9 миллион доллар кететкен бюджеттен. Бул жерде гезит, сайттар, НТРК Мир, жана башка ушундай 9 миллион доллар кететкен. Ушунча бизге керекпи масалык маалымат каражаттарды? Же бириктирип, же кээ сатып, кээ тышкы башкарууга берип, ошол эле керек болсо ОТРКны даже башка тышкы башкарууга берсе болот да. А эмнеге болбойт? Мына 400 миллион сом бюджеттен кететкен. Бир эле каналга 400 миллион сом. Бирөөгө мына 200 миллион сомду сунуштасаңыз, тышкы башкаруу боюнча алат. Мейли мамлекеттик контент болсун. Реклама бар, рекламадан табатат, башка жерден табатат. Мына бирок телекке каршы эмнеге биз ушундай 400 миллион сомду төлөп, таптакыр бир мындай жыйынтыкты көрбөй жатабыз да. Давайте сатайлы массалык маалымат каражаттарды. Оюңуз кандай ошол боюнча? Урматтуу Дастан Далабаевич, өзүңүз билгендей, бул ока чейин дагы мурдагы чакырылышта дагы биз бул теманы козгоп талкуулаганбыз. Азыр мамлекеттин колунда турган кээ бир телеканалдарды ошол учурда дагы биз өзүбүздүн позициябызды билдиргенбиз. Сатканга мүмкүнчүлүк бар. Алар сатылыш керек. Мисалы 5-чи канал, пирамидага окшогон каналдар жеке тарапка өткөнгө биз каршылыгыбыз жок. Бирок мамлекеттин да функциясын аткарган өзүңүздөр билгендей, ар бир мамлекетте бирден канал болуш керек. Бул жерде социалдык чоң функция бар. Маданият функциясы, спорт функциясы жана башкалар. Ошолордун баардыгын көрсөтүп туруш керекпиз. Ошондуктан КТРК менен ЛТР мамлекеттин колунда калганы туура деп эсептейбиз. Жо, мейли, анда чоң медиа холдинг түзбөйлү. Ошол жерге интернет сайттарды кошуп, бүт бар 7 областтык каналдарды кошуп, бир чоң медиа холдинг болсунчу. Азыр ошондой идеяны, долбоорду талкуулоо жүрүп атат. Мамлекеттик колунда турган гезит, журнал, ТВлардын баардыгын бириктирип, бир холдинг аркылуу башкаруу боюнча. Бирок аягына чейин чыга элекпиз. Чыкканда мен ойлойм ошол долбоор менен келебиз. Ата бизде директорлор көп болуп калды да. Бир эле бюджеттен алышат да, туурабы? Ооба. Ошол бүт баарын бириктирип, анан бир директорду койсо болот да. Туура ой пикир бул. 10 секунд. Анын аталышы өзгөрүлүп атат. 13 миллион сом ошо кетет деп. А эмнеге кетет? 13 миллион сом. Ал жерде билесиздер да, бизде баягы улуттук деген статус мекемелерге берилгенде айлык акысына, ар бир кызматкердин айлык акысына акча каражат кошулуп берилет. Ошол жакка кетип атат азыр. Рахмат. Кийинки сөз Шакиев Нурланбек Тургунбековичке берилет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамды мен колдойм. Себеп дегенде ОТРК
бул жөн эле коомдук телеканал деп элди алдап келди. Себеп дегенде кайсы учур болбосун, кайсы бийлик болбосун, бул бийликтин камчысын чапкан канал болуп калып атат. Улуттук болобу, коомдук болобу айырмасы жок. Анын жетекчисин бийлик тарабынан коюлгандан кийин ал эч качан коомдук болгон жок. Учурунда мына 10 жылдан бери бийлик каалагандай шуатты. Оппозициясында, позициясында бүт бардыгын. Жөн эле коомдук каналда элдин көзүн будамайлап койду да. Ошон үчүн бир жактуу болуп, мамлекеттик саясатты так жүргүзгөн туура канал болуш үчүн бул мыйзам керек. Бул бир. Экинчиси, мына бүгүнкү күндө 4 мамлекеттик телеканалдын кереги жок. Бир ошо мамлекеттик телеканал болуш керек, бүттү, башкасын сатыш керек. Экинчи, 3 гезит бар. Бирок бирөөнү да мамлекет каржылабайт. Бирок эл билет, мамлекеттин акырынан жем жейт деп. Бүгүнкү күндө мына Эркин Той гезити мамлекетке багып атат керек болсо, bir жылга 480 миң сом акча бөлөт, мыйзам басканга. Ал гезиттин bir айлык чыгым жаппайт. Бирок ошол байкуштар өздөрү издеп таап, ушу мыйзамды басып атат. Тескерисинче мына Эркин Тойну колдош керек. Бюджетин көбөйтүп бериш керек. Бул эки. Үчүнчүсү, бүгүнкү күндө КТРдин канча штаты бар? Суроо министрге. 760 киши иштейт. Бул абдан көп. 300-ке чейин түшүрүш керек. ЛТРдин канча штаты бар? 260 киши. Бул да көп. Мына частный жеке каналдарда 30-40тан ашпайт. Бирок мамлекеттик телерадио компаниялардан көрүмдүү эл ишенет. Ушул саясатты караш керек. Ошон үчүн мына жанагы областтык телеканалдар бар, медиа центрлер бар. Бардыгы учурдан артта калган. Бардыгын 10 секунд. Бардыгын жоюш керек. Жөн эле кармап отура бербей. Мамлекеттик бир телеканал болсо, 3 гезиттин экөөнүн калтырыш керек и каржылаш керек. Мыйзамды колдойм мен. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалдин Баяздиновичте. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу министр мырза. Мына азыр улуттук болгону биз да колдойбуз. Бир маселеде азыр биздин эми өзүңүз байкап атасыз, кайсыл жерде гезит беттеринде, интернеттерде баарында эле жаман жактайларды тез таратылат да эми. Ошондуктан мен сизге сунушум ушул жагынан бир позитив жактарга кичине көңүл бурсак, элдердин аң сезимин жаман жакшыны да жаман десе жаман болот, жаманды жакшы дей берсе жакшы болот деп элде макал бар. Ошонун сыңарындай элибизди мындай идеологиясына, табиятына кичине бир өзгөртүү кире беле дейм. Буга кандай деп ойлойсуз? Абдан туура. Урматтуу Жалалдин Баяздинович, өзүңүз билгендей, эми азыр бул статистика экен. Азыр баягы көбүнчө жеке тарап негативдүү информацияны чыгарса, 10 эсе көп таркалат экен, чем позитивдүү маалыматка караганда. Бул баягы элдин кабыл алуусу болуш керек. Ошондуктан бул боюнча дагы күрөшүү боюнча азыр 1-2 өзгөртүүлөрдү даярдап атабыз. Өзүңүздөр билгендей, дүйнөлүк практика бар. Негативдүү информация жазылганда дагы биринчи бетте эмес, 4-5 аяк ченинде кичинекей кылып жазган тажрыйбалар бар. Ошол тажрыйбаларды колдонуп, азыр 1-2 жерге өзгөртүүнү жакын араларда биз алып келебиз. Рахмат, ошону бир эртелесең, себеби адам баласынын ой максатын өзгөртүүчү бул коомдук, ушул телевидение көп нерселерден, сиздерден маалыматтардан алынат. Ошондуктан маалыматтарды биздин көбүрөөк үрп адат, салтыбызга, жакшы жактарга, биздин кооз табиятыбызга, эмгекчил элдин баалуулугун азыр биз көрсөтө албай атабыз да. Эми туура илгери Союз убагында башка эле, азыр сиздер ушул жагына кичине көңүл буруп, жакшы иштеп аткан азыр биздин жаш кадрларыбыз бар, жаш дыйкандар бар, фермерлер бар. Ушуларды көбүрөөк чагылдырсак дейм да, мындай үгүт насаат катарында. Мына азыр президенттин жарлыгы да чыкты, жанагы үрп адаттар боюнча өлүмдө той аштагы. Ушуну көбүрөөк элге түшүндүрүп берсеңиздер. Мына КТРК биз эми 24 саат сиздерди көрөбүз да. Ошо эл көбүрөөк көргөнү КТРКны көрөт. Ошондо бир жакшы өбөлгө болот эле да. Себеби биздин элдер көп маселени телевидениядан, сиздерден алган маселени бири-бири менен барлашканда дагы
түз ой пикирлер пайда болот. Мен рахмат сиздердин эмеңиздерди улуттук болушуна колдой берем. Бирок ушул жагында кичине сиздер аракет кылып берсеңиздер. Рахмат. Макул. Рахмат. Кийинки сөз Мажитова Шарапаткан Мажитовнада. Рахмат, төрага. Рахмат, мына КТРКнын жетекчилери отурасыздар. Сиздер бул мыйзам бүгүнкү күндүн талабына шайкеш келген мыйзам алып чыгыпсыңар. Чындыгында улуттук телеканал болбосо, биз Кыргызстандын улуттук баалуулуктарын, Кыргызстандын эң негизги көрсөткүчтөрүн, өнүгүшүн эч жака көрсөтө албайбыз. Ошон үчүн сиздерге ийгилик каалайм. Ошону менен бирге эле мен айтып кетейин дегеним, мына кесипкөй адамдардан көбүрөөк алып туруп, ушу жандандырсаңыздар. Бизде мына Ошто көбүнчө эле КТРКны көрбөй, Өзбекстандын каналдарын көрүшөт. Анын алар кызыктуу, тарбиялык мааниси да жогору болот окшойт. Ошон үчүн биз сиздерден күтөт элек, мындан кийин ушу эл көбүнчө сиздерди көрүшүн. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм, биз колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Назира Азимовнада. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу күн тартибиндеги маселе боюнча келген чакырылгандар. Мен урматтуу министрге суроо бергим келет да. Сиздин жекече көз карашыңыз кандай? Азыркы улуттук деген наамды берүү менен мурдагы коомдук наамда жүргөн экөөнүн айырмасын канчалык деңгээлде түшүнөсүз? Эмнени утабыз? Урматтуу Надира Азимовна, баягы улуттук деген, коомдук деген статусту акыркы 10 жылда биз көрдүк. Коомдук байкоочу кеңеш биринчиден баягы мазмунун контролдоп, элге коомдук негизги оорчундуу маселелерди көтөрүү боюнча иш жүргүзүш керек эле, бирок тилекке каршы андай толук кандуу боло алган жок. Байкоочу кеңешке дагы эми бул адамдык фактор экен, ар кандай адамдар келишти. Ошого байланышкан, жетекчиликке байланышкан чыныгы коомдук каналга айлана алган жок. Анан чыныгы коомдук принциптер менен КТРК иштей алган жок. Экинчиден, өзүңүздөр билгендей, ар кайсы тараптан баягы ички жумуштарына кийгилишип, кадрдык маселелерине кийгилишип, бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн мүчүлүштөр болуп келди да. Үчүнчүдөн, коомдук кеңештин негизги функциялардын бирөөсү бул ошол жактагы программаларды дайындатып, бюджетти бекитип берип эле. Бул жактан дагы ар кайсы жакка тартышуу маселелери болду. Ошолордун баардыгын алып салып эле бул иштебегендиктен, 10 жылдан бери өзүнүн функциясын аткарбагандыктан, чыныгы мамлекеттик канал кылып, күчтүү канал кылып, анан мамлекеттик идеологияны, мамлекеттик баалуулуктарды тарката турган каналга айландыра алды деп атабыз. Мен азыркы улуттук телерадио корпорациясы деген наамды берүү боюнча алып келген мыйзамдын долбоорун, мыйзамда чындыгында сиз айткан коомдук байкоочу кеңеш жок болуптур. Бул менимче жанагындай кожоюндардын көбүнүн жок болооруна шарт түзүлөт. Ошондуктан экинчи жагынан бул коомдук канал болуп турган мезгилде бул жеке менчик канал сыяктуу эле таасир берип аткандыгы бул чындык. Кошуна мамлекеттер менен эл аралык деңгээлде байланышка чыкканга дагы мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгы бул чындык. Мен сизди ошону айтам экен десем, сиз сразу эле барып ошого жармаштыңыз, коомдук байкоочу кеңешке. Экинчиден, бүгүнкү күндө биз улуттук биздин мамлекеттик телерадио корпорациясы түзүлгөн болсо, анын кадыр баркын жогортуу, эл аралык деңгээлге көтөрүп чыгуу, кошуна мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүп, жаңы баскычтарга чыгуу, жаңы техникалар менен иш алып баруу максатында шарт түзүлөт, чоң утушка ээ болобуз. Тилекке каршы ошол утушка ээ болуш үчүн ошо телерадио корпорациясын жетектеп турган жетекчиге байланыштуу болот. Себеби азыр бардык нерсени бир кишинин жоопкерчилигинде калып атат. Ошол эле мезгилде өзүнүн жанагы 9 кишиден түзүлгөн коллегиясы мүчөлөрү менен. Анан эми мен айтайын дегеним, КТРдын ошол эле мезгилде КТР, ЛТР кайсыл ошол 3-4 мамлекеттик деңгээлде
Oyun bitir olsun. Açıp койгула тиги жазылуу неменечи талкууду. Ошондуктан мен депутаттардын бардыгын чакырып кетет элем. Эгерде ушул жерде министр баш болуп, телерадио корпорациясынын жетекчиси тиги Кайрат Иманалиев өзү баш болуп, жекече жоопкерчиликтин мойнуларына алып, биздин КТРКны улуттук деңгээлде көтөрүп чыга турган болсо, программаңарды өзгөрткүлө. Себеби эл карапайым эл жакшы көрбөйт. Saat 7'deki 9'daki жаңылыктарыңардан башка КТР'ди көрбөйт. Тажатма. Биздин мамлекеттин ичинде эмне деген жылыштар болуп атат. Эмне деген социалдык экономикалык маселелер боюнча биздин бүгүнкү күндөгү иштеп турган Talkuğunu açık koyuңуздар. Урматтуу аппарат. Талкууга жазылсаңыздар болот. Урматтуу коллегалар, азыр bir топ мыйзам долбоорлору турат. Өзүңөргө белгилүү. Ошондуктан чек коюп кой жөнүндө сунуш келип чыгып атат да. Каршы болбосоңор добушка койсом. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. 49 karşı 3, bari 52, kattalı 71. Sunuş öttü. Hurmatlı kollegalar, keyinki söz Salimjanov Farkatbek Айбековичке берилет. Рахмат Турга, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүн жыйындын катышуучулары. Принятие данного законопроекта повлечет дополнительное финансирование из республиканского бюджета в размере 9 миллионов сомов на повышение заработной платы. Насколько будет повышена заработная плата сотрудников корпорации? Урматтуу Фаркатбек Айбекович, бул улуттук статус болгондугуна байланыштуу кошулуп атат. Ар бир кызматкерге 1000 сомдон кошулат. Мен айтып кетет элем, чыгармачылык абалы начар болсо, айлыктар аз болсо. Бuyakta көрүп атасыздар, депутаттар сапатыны сурап атат, жакшы болсун. Адап, ахлак, тилдердин. А бул айлык аз болсо, биз кандай, о каком качестве можно говорить? РТС акча көп кетет экен, Дастан Бекешев, как Далабаевич айткандай, может оттуда сократить, а заработная платаны көтөрөбүз. У творческих людей, если денег болсо, олар кандай мамлекет улуттук, мы за, чтобы улуттук эмне болсун телерадио компания. Но ошол жерде иштеткен айлыктар аз болсо, олар кандай эмнени көтөрөт? Видите сейчас какие конкуренция, да, башка мамлекеттерде? Урматтуу Фаркатбек Айбекович, азыр бүгүнкү мыйзам долбоорусундагы бирден бир максаттардын бирөөсү ошол. Бул уга чейин 10 жылдын ичинде андай маселелер каралган жок, коомдук болгондугуна байланыштуу. Азыр мамлекеттик болот, 1000 сом бул жөн эле, азыр улуттук деген статус берилгендигине гана 1000 сом көтөрүлүп атат. А бирок мамлекеттин колуна өткөндөн кийин бүтүндөй ички репертуардык саясаты, бүтүндөй башкаруу саясаты өзгөрөт. Анан айлык акысын дагы жакшы бир деңгээлге чыгарып беребиз деген азыр ишендире алабыз. Анда эмесе биз күтөбүз анда. И письменный виде мага берип койсоңуз жакшы болот. Айлыктардын эмнелеринчи. Все, рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Министр Азамат Капарович суранып атат. Эртеңки даярдык иш-чаралары боюнча жоопкерчилик буга жүктөлгөн экен. Ошондуктан суранып атат. Каршы эместерби? Макуланды. Министрдин орун басары бар. Орун басарларыңыз калсын. Сиз барсаңыз боло берет. Рахмат, кийинки сөз Хамид Кожо Мирланга берилет. Саламатсыздарбы? Биз азыр негизги өлкөбүздүн эл менен байланыш боло турган негизги көпүрөсүнүн бири болгон массалык маалымат каражатынын башында турган азыркы аталышы менен коомдук канал, буюрса улуттук канал болуу маселесин карап атабыз. Азыр 6 канал 3 радио иштеп атабы? Ооба.
туура, Биз бул жерден туура түшүнүшүбүз керек. КТРК деген бир эле канал менен жабдык болбойт. Бир эле канал менен иш алып барбайт. КТРКда 6 канал бар, 3 радио бар менин билишимче. Ошол 6 канал, 3 радиодо иштеп аткан штаттык бирдиктер жетиштүү. Муну кыскартуунун кажети жок. Тескерисинче ошол жердеги ишмердүүлүктү күчөтүш керек. Себеби 6 канал өз багытындагы иштерди толук так алып барып атат. Мунун ичинде биз эртеңки келечекке, эртеңки багытыбызга түз сапар алып бара турчу Баластан деген канал бар. Спорт каналы бар, Маданият каналы бар, Ала Тоо 24 бар, биринчи канал бар. Ушунун баарына жетиштүү журналисттер эмгектениш керек. Менин оюм ушундай. Экинчи нерсе, КТРК гана, мынакей, ооба, башка каналдардагы, частный каналдардагы ишмердүүлүгүн так туура алып баратышат. Бирок мамлекеттик, улуттук идеологияны, мамлекеттик баалуулуктарды, андан сырткары айыл чарбаны, ишмерлерди, саясатты, экономиканы, маданиятты баарын ийне жибине чейин жеткирип, элет жерлерине чейин барып, кербендерди жүргүзүп, иштерди алып барып, ошол жактагы ишмердүүлүктөр менен тааныштырып, коомго бир чоң жакшы өзүнүн ишин көрсөтүп аткан КТРКнын ишин баалашыбыз керек. Анан менин суроом эми, азыр улуттук болуп өзгөрүп атпайбы? Аймактык каналдар бар го? Аймактык каналдар дагы киреби ошондо? Урматтуу Мирлан мырза, ооба буга чейин аймактык каналдардын, аймактык областтык телерадио компаниялар бул КТРКнын карамагында болчу тарыхыбызда. Мунун баарын КТРК өзү ачкан. Бирок 2008 жылы булардын баары Маданият министрлигине өткөрүлүп берилген. Могу жаңы мыйзамда ушу 7 областтык телерадио компаниялар КТРКнын структурасына киргизилип атат. Демек, бюджети кошо киргизилеби? Ооба, бизден бюджет КТРКдан Минкультурага өткөндө ошол бюджети менен кеткен, кайра ошол бюджети менен келет. Сөзсүз ошол бюджети менен келиши керек. Бюджети менен келсе жакшы болот экен анда. Рахмат, 10 секунд. Эми калуу. КТРК эки тараптуу маалыматты кенен чагылдырылышы керек, так чагылдырылышы керек. Азыр оорулуу адамдын колунда дагы маалымат бар. Биз жашырган менен, КТРК же башка бирөө жашырган менен баары бир маалымат ала алат. Рахмат, кийинки сөз мага келиптир, уруксат берсеңиздер. Менин суроом төмөндөгүчө, буга чейин Нурлан Тургунбекович туура айтып өттү да. Азырдагы өзүңүздөр айтып өттүңүздөр, облустук телерадио компаниялар бүгүнкү күнү азыр КТРдин карамагында өтүп атат. Бүгүнкү күнү ушул облустук телерадио компаниялардын канчалык сиздерге же жалпы КТРге керектүүлүгү бар? Шуга жооп берип койсоңуздар. Урматтуу Уламбердибаевич, абдан туура маселе. Себеби дегенде бул аймактарда эмне болуп аткандыгы, жергиликтүү жаңылыктар, жергиликтүү өнөрпоздор, ошолор республикага чыга албай атат. Мурда КТРКнын курамында болгондо ар бир област КТРКга атайын саат бөлүнүп көрсөтүүлөрдү даярдап турчу, уктурууларды даярдап турчу. Кийин биздин курамдан кеткенден кийин ар бир област өздөрүнө гана көргөзүп калды. Баткен-Баткенге, Ош-Ошко, Жалал-Абадка, Нарын-Нарынга. Бизге кошулса, биринчиден булардын республикага чыкканга мүмкүнчүлүгү болот. Ар бир област атайын биздин каналдарга көрсөтүүлөрдү даярдап берет. Экинчи мүмкүнчүлүгү тажрыйба алмашуу. Мурун биз аларга окутууларды уюштуруп турчу элек. Ушу квалификациясын жогорулатканга, үчүнчү контентин жакшыртканга мүмкүнчүлүк болот. Азыр бүгүнкү күнү мамлекетке караштуу канча телерадио компания бар? Областтыктарбы? Жок, областтыктан сырткары. Уламбердибаевич, уруксат этсеңиз, СНГУ чыңгыз, министрдин орун басары. Жалпы бизде 14 телеканал бар, аны 3-ü мамлекеттик, ал эми бирөө болсо эл аралык Мир телекомпания билесиз, ал ушу мамлекет аралык телеканал болуп саналат. Калган 13. Ошондо 5 чоң, калгандары, калган 7 облустук телеканал. Мен айтайын дегеним, эми биздин мамлекеттин саясатын жүргүзгөнгө КТР менен ЛТР канал жетиштүү го. Ушул эки каналды толук кандуу каржылап, керек болсо ушул облустук телерадио компанияларга кетип аткан каржылоону да КТРге жумшап, ЛТРге жумшап, алардын материалдык техникалык базасын күчөтүп, ал эми калган жыштыктарды сатып, ошодон түшкөн акчадан биздин бюджет пайда көрсө деген ойго кандай деп кошуласыздар?
Улан Бердибаевич, бир четинен буга чейин облустук бул азыркы медиа борборлор деп айтылат. Медиа борборлор буга чейин министрликтин карамагында турганда бир топ жаңылануулар болду. Жалпы бюджети булардыкы баягы бизде облустук гезит менен телекомпания экөө бириккенде булар баягы бир эле мамлекеттик мекеме болуп саналчу. Азыр эгерде булар облустук телеканалдар КТРдин карамагына кире турган болсо, анда облустук гезиттерди бөлөбүз. Жалпы бюджет 94 миллион. Ошо 94 миллион менен чогуу булар КТРдин карамагына өтөт. Ал эми жыштыктар боюнча айта турган болсок, эгерде биз азыр баягы жалпы облуста мисалы ошол эле Нарын ТВ болобу же Каракол ТВнын өзүнүн баягы облуста өзүнүн жыштыктары болот, алар менен де параллельно иштей беришет. Ал эми берки жыштыктарды сатуу боюнча аны биз байланыш агенттиги менен сүйлөнүш бар, аны тактайбыз да. Ошол боюнча сиз да кошумча маалымат берип койсоңуз. Негизинен азыркы могул улуттук телерадио берүү корпорациясын түзүү жөнүндө мыйзам долбоорун колдоп кетебиз. Себеби дегенде буга чейин биз коомдук телерадио компания кылып колдоп келгенбиз. Ал жерде өзүнүн кеңеши бар эле, бирок ал жерде талаш тартыш болуп, ар дайым ушул телерадио компания өзүнүн эч бир мындай натыйжалуу бир жыйынтыгына жете албады да. Биз ойлойбуз, эми азыр бул жерде биздин коллегаларыбыз, депутаттар да колдоп атат. Ушул улуттук телерадио компанияга айлангандан кийин чыныгы элдин мүдөсүн, чыныгы элдин үнүн чагылдырып, бир тарап эмес, эң негизгиси баардыгына бирдей шарт түзүп, бирдей маалымат берсеңиздер, ошондо мен ойлоймун, коомдагы ушул улуттук телерадио берүү корпорациясы мына чыныгы элдик телевидение болуптур деп кубаттап беришет эле. Рахмат. Кийинки сөз Масалиев Исаак Абсаматовичте. Рахмат. Урматтуу демилгечилер. Бүгүн силердин тармагы канча бюджеттен акча жейт, мамлекеттик бюджеттен жалпы? КТРКбы же жалпы? Канча? КТРКбы же жалпы телеканалдарбы? Баарын кошкондо, кошо турган ишканаларды өзүңөрдүн каражатыңар канча болуп атат? Жалпы 395 бул социалдык пакетке кетет, 395 миллион. Мындан сырткары КТРдин өзүнчө бюджети бүттү, ошол менен токтойт. 400 миллионго жакын, а? Да. Анан ошону дагы 9 миллион жетпейт дегендер кандай? Жок, ал 9 миллион улуттук статус алгандыгына байланыштуу мыйзам боюнча ар бир кызматкерге 1000 сомдон кошулат. Ошондо 12 миллион сом кошулуп атат. Ошондо бир жылда бир кызматкерге 800 сом кошулат экен. 1000 сом кошулат. 1000 сомго жакын туура? Ооба. Так, кийинки суроо. Силер эмне үчүн корпорация деп атап атасыңар муну? Болочок ишкананы. Мурунтан бери эле биздин курамыбызда Кыргыз телефильм студиясы, радио телеборбор, областтык телерадио борбор бир нече ошо тармактык уюмдар болгон үчүн кеңешип отурушу корпорация деген 96-жылдан бери аталып келе жатат. Корпорация деген бул акционердик коом, туурабы? Бирөө негиздөөчү болот. Же экөө, же үчөө болот. Эми юридикалык сөздүк боюнча ушундай да корпорация. Ошондойбу? Туура юридикалык жактан айткандай бул корпорация деген бул коммерциялык багытта болот да. Коммерциялык иштерди жүргүзүп, анан айткандай бир ээси болуш керек. Бирок бул 96-жылдан бери корпорация болуп келди, ага чейин 91-93-жылдары. Жок, азыр ээси ким болот болочок ишканада? Ээси ким болот негиздөөчүсү? Мамлекет. Жок, мамлекет деген бул жалпы сөз. Кайсы орган болот? Өкмөт. Министрлер кабинети. Фонд госимущества. Администрация президента. Министрлер кабинети. Кочевник, великое наследие кочевник. Кимиси болот? Президенттик администрация, анан министрлер кабинети. Как это администрация президента? Ойлонсоңор, шашпай жооп бергилечи. Исаак Абсаматович, министрлер кабинети толугу менен. А кайсы орган алар өздөрү чечет, туура? Да. Негиздөөчү болот. Анан мен коркконум мындай да. Силер жазып атасыңар, не нуждается в общественном обсуждении, поскольку не затрагивает интересы граждан, дейт, да? Как не затрагивают? Право на получение информации. Это право граждан? Да, я с вами согласен. А почему коомдук талкуу кылган жоксуңар? Мен ошого сурап атам да. Каяка шашып атасыңар? Мына биз азыр бүгүн кагаз келди, карап туруп силерге жооп беришибиз керек. Бир аз болсо да коомдук талкуу кылсаңар ашыктык болбойт деген оюм бар да. Баары бир талкуулаш керек да.
Анан кийин коомчулуктун пикири билиш керек да. Баягы анекдоттогудай. Силерде уча тартабы дегенде, жок бизде КТР тартат, Өзбек ТВ тартат депчи. Коомдук талкуу болуш керек. Мыйзамда так талап бар. Экинчиден 400 миллион деген бул аз акча эмес. Чоң акча. Бир райондун бюджети. Ошого ылайыктуу ишмердүүлүк болуш керек. Мен коркконум, муну ойлонуп көрсөңөр, корпорация болгондон кийин, статус өзгөргөндөн кийин ал кандай бир чарбачылык келишимдерди түзөт, туурабы? Эгерде аткара албаса, материалдык жоопкерчилик болот. Демек, келечекте кандай бир туура эмес жигит болсо, же кыз болсо, же компания болсо, тартып алыш мүмкүн. Ошондуктан менчик жөнүндө тактап бир жерде катырып коюшуңар керек да. Мыйзам бир жеринде бөлүнбөйт, берилбейт, залогко коюлбайт, жооп берилбейт мүлкү менен деп. Рахмат. Кийинки сөз Коргонбай уулу Жусупбекте. Рахмат. Мен суроом КТРКнын башчысына да. Азыр мынау улуттук деген макамды алганы атасыздар. Мониторинг кылып көрдүңүздөрбү? Кыргызстан боюнча теле көрүүчүлөрдүн же болбосо калктын канча проценти көрөт экен сиздерди? Санарипке өткөндөн кийин, урматтуу Жусупбек Коргонбаевич, азыр бизде бардык жерде санарипке өткөрүлгөн. Азыр 98% республиканын аймагын камтыйт. Тартуу боюнча КТРКнын 6 каналы тең бардык аймактарда көрсөтүлөт. Мен айтайын дегеним, азыр 2022 жыл, 21 жылымда. Ошол мониторинг кылганда сиздер карашыңыздар керек да, теле көрүүчүлөрдүн жашына карапчы. Мүмкүн бир 50 жаштан же 60 жаштан жогорку кишилер көрүшү мүмкүн. Азыр 50 жашка чейинкилер бардыгы мондой смартфонду карайт азыр. Телевизор көрбөй калды. Элдин 70-80% туурабы? Же туура эмеспи? Туура. Андыктан могул жана айтып кетти Исхак Абсаматович, 400 миллион сом акча кетирип бюджеттин эсебиненчи КТРКнын наоборот элди көбөйтүп жанакындай кылганыңыздар мен ойлойм туура эмес. Азыр мамлекетте бардык жакта оптимизация жүрүп аткан кезде эмне үчүн МТС же болбосо башка каналдар 40-50 киши менен ошончолук качественный передача берет, а сиздердики 700-800 штатыңыздар менен ошол эле маалыматты толук жакшы бере албай, же болбосо Атамбаевдин бийлигинин камчысын чабат, же Садыр Жапаровдун бийлигинин камчысын чабат, же Бакиевдин бийлигинин камчысын чабат. Дайыма бир тараптуу атка конгон КТРК болуп калган да. Туурабы? Урматтуу Жусупбек Коргонбаевич, биз эми улуттук статус алгандан кийин албетте КТРКда реформа болот. Биз ошол маселелердин баардыгын редакциялык саясатыбызга киргизебиз. Сиз туура айтып атасыз, азыр соц тармактар өтө активдүү. Биз азыр соц тармакта, YouTube каналдарында КТРКнын өздүк баракчаларынын баарын киргизгенбиз. Азыр жалпысынан 2 миллион подписчиги бар. Ар бир көрсөтүүнү биз ошо жайгаштырганга аракет кылып атабыз. Ал эми жогоруда айтылып аткан 386 миллион негизинен мунун 119 миллиону эмгек акы, калган көпчүлүк сумма бул сигнал таратканга эле кетет РПРМТерге. А бул бюджет КТРК мурун бир канал эфирге чыгаргандагы эле бюджет болчу. Андан бери КТРКда кошумча 5 канал ачылды, кошумча 2 радио ачылды. Азыр биз 6 телеканал, 3 радио канал чыгарабыз. А могу кызматкерлердин көпчүлүгү ошолорду техникалык жактан тейлей турган кызматкерлер ошол көп орундалат. Мисалы үчүн биздин канатташ Казакстанда, ошо Казакстан телекомпаниясында 2300 адам иштейт, а бизде 750 киши иштейт. Да, бир момент, министерстводон да кишилер бар экен. Жана ОРТ, РТР, Россиялык телеканалдарга мурда бюджеттен тыйым бөлчү. Ошол дагы деле барбы? Суроону токтотуп алгын. Убакыт. Ооба, ал маселе бар. ОРТ менен РТР телеканалдарына биз акча беребиз. Канча акча бересиңер? Мен суммасын тактап туруп айтып койбойм сизге, уруксат болсо. Кат жүзүндө жөнөтүп койсоңуз. Анан азыркы кезде КТРКнын канча карызы бар? Дебют кредит кандай аласа бересиңер? 65 миллион сом карызы бар. Менде бир маалымат турат, электроэнергияга 100 миллион сомдой акча карызы экен деп. Ушул чынбы? Жок, электроэнергияга эмес, башка тармактарга. Негизинен кайсы тармакка карызсыздар?
Биз жанагы сигнал таратууга төлөйбүз РПРМТерге ошол тармактарга. Эми жалпысынан алганда азыр эми улуттук болуп бир өзгөргөндөн кийин бир реформага барышыңыздар керек. Жанагы наблюдательный совет дегенди мен оюмча жоюп салган эле оңго. Ал жерде интригадан башка иш кылышпайт окшойт. Бир сапаттуу иш алып барышыңарга тилектешмин. Рахмат. Урматтуу коллегалар, аталган мыйзам бүткөндөн кийин мыйзамдарга добуш берүү болот. Аппарат маалыматтарды бергиле, депутаттардын камсыз кылгыла. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Мадумаров Атахан Кимсанбаевичке берилет. Рахмат, Мадумаров, бүтүн Кыргызстан. Ошол КТРдан эң көп жабыр тарткан саясатчы катарында болсом дагы мен колдойм. Себеп бул улуттук маселе, мамлекеттик маселе. Биз жеке мага тиешелүү деп мындай бир биткө чөшүп көйнөгүбүздү өрткө ыргытпашыбыз керек. Бирок бир нерсе, урматтуу Кайрат мырза, бул мыйзамды экинчи окууга даярдашыбыз керек. Себеп мен мына шашылыш түрдө 21-ден турган мыйзамды карап чыктык. Мына цензурага жол берилбейт дейт. Бул берилет силерде, сөзсүз түрдө берилет. Бирок берилүүнүн жолдорун тактап мыйзамда жазышыбыз керек. 6-беренеде туура эмес калыс маалымат таратуу, туура калыс маалымат таратабыз деп турасыңарда. Туура деп сиздин көз карашыңызда туура болушу мүмкүн, дагы бирөөнүн көз карашында туура, а бирок коомдук туура эмес болуп калышы мүмкүн. Буга дагы аныктама беришибиз керек. Анан 20-беренесинде министрлер кабинетинин 6 айлык мөөнөттө бардык талаптарды ушул мыйзамга келтирилет. 3 айлык жетет. 3 айдын ичи жетет, көпкө созбош керек. Өткөл мезгилди бүтүрүш керек 3 айдын ичинде. Ошондуктан туура көрсөңүздөр, урматтуу коллегалар, Кайрат мырза, мыйзамды биринчи окууда негизинен концепциясы деп, идеологиясы туура деп кабыл алып койсок дагы, анан тийиштүү, Талант Турдумович, тийиштүү комитетке өткөрүп берсек дагы, ушул экинчи окууда жана биздин коллегалар айткандай кылып туруп, коомдук угуу дейбизби, башка дейбизби, талкуу дейбизби, жарандык баягы чыгармачылык жамааты менен дагы жолугушуу болуп туруп, бир мыкты болгон, сөзсүз бир керемет болгон мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Бул өлкөнүн коопсуздугуна сөзсүз тиешесин тийгизет. Туура айтып атат коллегалар, КТРди эч ким көрбөй калды деп. Ушактан башка эртеден кечке чейин жалган. Ушуну бир керемет кылып жасабасак, биздин улуттук коопсуздук маселесинде дагы маалымат коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Кандай дейсиз? Рахмат. Жооп бересиздерби? Рахмат Кимсанбаевич, сиздин айткан сунуштарыңызды эске алабыз. Кийинки окууга биз ошол сиз айткан пункттарды карап чыгып, анан киргизебиз толуктоолорду. Мен дагы кошулат элем, урматтуу коллегалар, бул эң негизги биздин маалыматтык телерадио компания болгон соң буга кылдат мамиле жасаш керек. Шашпастан талкуулап, сунуштарды киргизип, кийинирээк бир экинчи окууга, анан ошондо карап бир чечим кабыл алсак туура болот деп ойлойм. Урматтуу коллегалар, кийинки сөз Сарбагышев Максатбек Канатбековичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Менин суроом, менин КТР мыйзам долбоору боюнча мен кайра коллегалардын суроосун кайталап эле коеюн. Учурдан пайдаланып, мен министрдин орун басарына суроом бар эле. Ушул Чолпон Ата шаарындагы жайгашкан китепкана, маданият үйү, музей боюнча маалыматыңыз барбы? Максатбек Канатбекович, жок, ал боюнча маалыматым жок. Анткени бизде өзүнчө департамент, кино департаменти бар. Ошолорго тийиштүү. Анын мындан сырткары ошо китепкана боюнча биздин башка министрдин орун басары Салтанат Абылдаевна Аманова, ошол кишилердин негизи жокту. Ушул боюнча мен сиздер менен тыгыз иштешким келет, себеби бүгүнкү күндө ал авариялык абалда турат. Кандайдыр деңгээлде мен сизге сунушум, ошону өз көзүңүз менен көрсөңүз жакшы болот эле. Мен ушул эле бир суроом. Максат Канатбекович, өткөндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевич Байсалов дагы ошол Ысык көл облусун барып кыдырганда, дал ошол сиз айткан китепкана, жанагы берки кинотеатр боюнча дагы маселе коюлган. Ошо протоколдук тапшырманын негизинде ошолор азыр аткарылууда, ошол жанагы каражатын табуу жана ремонт иштерин жүргүзүү боюнча. Рахмат, мен сиз менен мындай индивидуалдан да дагы иш алып барам.
Рахмат. Кийинки сөз Жумабеков Дастанбек Артысбековичте. Рахмат. Түшүндүрмө берип койсоңуздар, ким жооп берет? Улуттук деген бул кандай түшүнүк болот? Улуттук телерадио берүү корпорациясы дейт. Улуттук деген сөзгө бир түшүндүрмө берсеңиздер. Урматтуу Дастан Арсбекович, бул биздин Кыргызстанда ушундай бир жалпы элдин, мамлекеттин мекемесине, мисалы үчүн улуттук университет, улуттук консерватория, улуттук филармония сыяктуу өзгөчө мындай бир макамга ээ мекемеге ошондой статус берилет. Бизге дагы ушу 96-жылы 2011-жылга чейин ошо улуттук деген статус берилген. Азыр кайрадан ошол мурунку өзүнүн калыбында ошол улуттук макамына ээ болуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап атабыз. Улуттук деген сөздү бир словардан карап көрдүңөрбү? Википедиядан. Маанисин. Улут деген эл да. Жок, эл улут деген эл эмес. Денттүүлүк да. Мен бир окуп берип коеюнчу анда. Википедияда турат да. Адамдын тилинин, маданиятынын, психологиясынын, каада салттарын, жашоо ыңгайынын өзгөчөлүктөрү менен айырмаланган кишилердин белгилүү бир этностук жалпылыгына таандыгы. Көрдүңүздөрбү? Эми ошол эле ошо улуттук деген биздин баш мыйзамда, конституцияда турат. Биринчи берене 5 пунктунда мындай баш мыйзамыбызда жазылып турат да. Ошого да көңүл берип койсоңуздар, просто мен юридикалык жагын карап коюңуздар деп атам да. Ал жерде жазылып атат. Кыргызстандын эли бардык этностордон турган Кыргыз Республикасынын жарандары түзөт. Ошондо сиздер улуттук болгондо бардык Кыргызстандагы этностордон түзүлгөн мааниде айтып атасыздарбы, же бир улутка тийиштүү болуп калабы? Баш мыйзамга карама каршы келбейби деген ой жүгүрөт. Туура, ошо Кыргызстанда жашаган бардык этносторго тиешелүү болот. Бардык этностордун ар кандай өзүнүн каада салты бар да. Биз негизи КТРКда бардык этностордун маданиятын чагылдырабыз. Кыргызстанда жашап аткан улуттардын. Алдан кеп адам эмес. Мен аталышына, мен юридикалык өзүңүздөр баа берип коюңуздар. Аталышына. Кийинки суроом, жетекчисин ким тараптан даярланат? Урматтуу Дастан Арсбекович, жетекчи Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан дайындалат. Анда байкоочу кеңеш жоюлат экен да. Ооба, байкоочу кеңеш жоюлат, 15 кишиден турган байкоочу кеңеш. Бул мындан кийин ушу коллегия болот, ушу коллегия өздөрү ички эмени саясатын жүргүзөт да. Анда ушу улуттук телерадио берүүдөгү саясаттын баардыгына жоопкерчиликти президент алат экен да. Мына ушунду айтыш керек да. Да. Биз мурун жогорку кеңеште байкоочу кеңештердин жылда бир жолу отчетун алчу элек ушул жерден. Дастан Арсбекович, отчетту дагы КТРКнын дайындала турган башкы директору президентке өзү берет. Жогорку кеңешке эч кандай байланыш болбой калат да. Анда экинчи окууда көптөгөн анда сунуштар болсо биз кат жүзүндө берели. Жана жогоруда айтылган эң маанилүү болгон юридикалык жактагы маанини карап койсоңуздар. Конституциялык сотко бергенде утулуп калбаңыздар да. 10 секунд. Мына ошол жагына терең маани берип койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Шакиев Нурланбек Тургунбековичте. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен жана өзүмдүн оюмду айттым. Ушул 760 адам көп деп, себеп буга негиз бар. Кээ бир коллегаларым айтып атат, бул көп эмес деп. Бүгүнкү күндө технологиянын өнүккөн заманы. Ошол кезде КТРдин штаты түзүлгөн мезгилдеги 760 адамдын ишин бүгүнкү күндө технологиялык жаңы заманбап техниканын жардамы менен бүгүнкү күндө 4 адамдын ишин бир техника кылат. Мына биз аны көрүп, ошонун үстүндө иштедик биз. Керек болсо 10 адамдын ишин бир аппарат жасаган учурлар бар.
Ошон үчүн кыскартыш керек. Ошо кыскартуудан түшкөн каражатты толук бүгүнкү күндө 10-15 миң сом алып, эптеп септеп көрсөтүү жасап аткан журналисттердин айлыгын көбөйтүш керек. Бул бир. Экинчиси, мына КТР эми УТРК болгондон кийин силер биринчи кезекте мына ошо бүгүнкү күндө эң чоң көйгөй айланган балдардын тилин кыргызча чыгарыш үчүн кыргызча мультфильмдерди, кыргызча жомокторду көбүрөөк балдар үчүн жомокторду көрсөтүшүңөр керек. Айрыкча кыргызча мультфильмдер чыгаш керек. Эмесе бүгүнкү күндө биздин балдардын тили башка тилде чыгып атат. Бул эртең трагедия бул. Анан кийин мен айтат элем, биз башка мамлекеттин теле берүүлөрүн акча төлөп эл нерсенен көрбөшүбүз керек. Биз жанагы орусиялык 2 телекомпаниянын өчүрүшүбүз керек. Аны токтотуш керек, акча төлөп көрсөң, ушу Кыргызстандын бюджетинен. Болбойт мында, андан көрү биздин жергиликтүү каналдарга шарт түзүшүбүз керек. Мен ушуну айтып коеюн дегем. Ошон үчүн сиздер жергиликтүү каналдарга шарт түзүшүңөр керек. Маданият маалымат министрлиги. 10 секунд. Ошон үчүн биз, урматтуу депутаттар, жана коллегалар туура айтты, экинчи окууда бул мыйзамды кылдат карап, биздин сунуштарды жакшы келечекке иштей турган сунуштарды беришибиз керек. Көп маселелер бар бул жерде. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Төрөбаев Бактыр Ергешевичте. Рахмат. Концепциясын колдойм. Сиздерге мындай суроо. 397 миллион бюджеттен каржыланат экен. Өзүңөр канча табасыңар акча? Деги эле рекламадан канча пайда көрөсүңөр? Бизде негизден КТРКда, урматтуу Бактыр Ергешевич, бизде өзүбүздүн рекламадан түшкөн каражаттар бар, андан сырткары өзүнүн продакшн студиялары менен ретрансляциялар менен тапкан акчабыз бар. Негизинен биз рекламадан 38 миллион 925 миң сом акча табабыз. Ошонун андан сырткары башка ошол келген каражаттардын эсебинен 7 миллион 637 миң. Биз ошонун бардыгын тең өзүбүздө спецсчет жок, бюджетке төгүп беребиз. Болгону 45 миллион сом табасыңарбы? Бул жылдан жылга азайып атат. Мурда жогору болчу, ушу 2020 жылы пандемиядан бери реклама берүүчүлөрдүн саны азайып кеткен. Мен башкача ойлодум эле. Ана мындай маселе да. Эгерде сиздерге бюджеттен эсебинен каржылап атса, сиздер анда рекламадан таппасаңар, анча-мынча жакшы долбоор болсо, жакшы бир саясатчы же башка ишмер адам бекер бербейсиңерби тиги эфирде? Бекер бербейт экенсиңер да сиздерчи? Жок, биз бир нече продакшн студиялар менен иштешип атабыз. Эгерде көрсөтүүнү даярдап берем деген авторлор болсо, кызматташууга даярбыз. Азыр биз бир топ. Мен угуу элекмин да. Жок, биз мен угуу элекмин, бекер деген мен угуу элекмин. Дайым акча талап кыласыңар. Эң кымбат эфир сиздердики. Эгер коммерциялык болсо талап кылабыз. Кийинки сиздер айттыңар азыр дайындоо президенттен болот депчи. Дайындоо жогорку кеңештен болбойбу? Жок, жаңы мыйзам долбоор боюнча ошо сунушталып аткан мыйзам долбоор. Жок, бул биринчи окууда да, экинчи окууда карайбыз биз. Ошо биздин мыйзам долбоорунда ошо президент дайындайт деген норманы киргизилди. Менде оюм бар да, ошо дайындоо президенттен болсун, макулдугу менен жогорку кеңеш аркылуу. Ошо бир, экинчиси отчет боюнча. Отчет түздөн түз болуш керек, урматтуу коллегалар. Отчет бир жылда КТРдин жетекчиси келип отчет бериш керек. Анткени президент эл аркылуу шайланат. Жана жогорку кеңештин депутаттары эл аркылуу шайланат. Ошон үчүн отчет деген экинчи окууда болуш керек деген мен ойдо турам. Кийинки маселе, мына азыр Самый Кожо Мирлан абдан жакшы айтты да, сиздердин акыбалыңар, анан бүт тармактагы багыттарды жеткирүү, чагылдыруу деген айтып кетти. Мен абдан да туура түшүндүм. Бирок эки нерсеге мен токтолгум келет. Сиздер мына КТР саясатчыларды тийишпесеңер, сот болбой калачы. Эгерде бир саясатчы камалып калса, же бирдеке болуп калса,
Ошо КТРге алып чыгып алып эле соттоп атасыңар. Токтоткула ошону. Силер сот эмессиңер силер. Башка багыттарды чалдыргыла. Багыт, айыл чарба, маданият. Секунд. Ушу башка багыттарды чагылдырып жеткиргиле элдерге. Экинчи маселе канча деген мыйзам кабыл алабыз, токтомдор кабыл алабыз. Ошо мыйзам токтомдорду элге жеткизгиле. Мына азыр пенсия, пособие. Рахмат. Суроого жазылгандар бүттү. Биринчи микрофон процедурный. Арбаңыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен кечирим сурайм. Эфирге барып кеч калдым. Мен да өзүмдүн сунуштарымды айтып коеюн. Азыр Бакыт Эргешевич айткандай, сөзсүз түрдө жогорку кеңештин макулдугу керек. Президент дайындаса дагы мен сунушум, ушуну жазып алсаңыздар, жогорку кеңештин макулдугу анан жыл сайын бир жолу келип отчет бериш керек. Бул өтө маанилүү. Себеби бул мамлекеттик, баарыбыздын азыр идеологиябыз мамлекетти көтөрөй, мамлекет өнүксүн деген саясат болуп аткандан кийин бул коркпостон, үркпөстөн туруп эле мамлекеттик телерадио компания деп эле коюшубуз керек. Эмнеден коркобуз? Мамлекеттик телерадио компания, улуттук мамлекеттик телерадио компания деп. Мен концепциясын негизинен колдойм. Албетте бул жерде мына эми азыр көрүп атасыздар, коомдо ар кандай жик-жикке бөлүнүүлөр кетип атат. Болуп атат. Бул биздин мамлекеттин ичинде дагы. Биздин бүгүнкү күнү улуттук баалуулуктарыбыз, салт санаабыз, нарк населибиздин баары коргоого муктаж болуп турат керек болсо. Башка улуттун баалуулуктарын, башка улуттун идеологиясын ээрчиген эпигондук агымдар күч алды. Бул келип туруп бизде идеологиянын жоктугу. Ошон үчүн бул улуттук телерадио компания идеологиясы дагы бүт баягы контенти жалаң улуттук каада салт, улуттук идеологияга сугарылыш керек. Мына Кайрат мырза, өзүңөр дагы ошол мен билгенден улуттун баалуулуктарын даңазалаган, сыйлаган жигитсиңер. Ошон үчүн контентти абдан бир чогуу карайлы. Улутту даңазалашыбыз керек. Мамлекетибиздин саясатын жүргүзүшүбүз керек. Ошон үчүн мамлекеттик телерадио компания эле бул. Анан бул жерде дагы ошол мына көбүнчөсүн ушул познавательный, тарбиялык мааниси бар, ушул познавательный передачаларды көбөйтсөк. Мисалы айыл чарбасы болобу, билим берүү болобу, саламаттык сактоо тармагы. 10 секунд. Познавательный передачаларды ушуну көбөйтсөңүздөр. Мен сунушум. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Кайрат Олжобаевич. Өткөндө комитетте да караганбыз. Эми бүгүн негизинен биз колдойбуз. Анан эми КТРК бул мамлекеттин жүзү да. Бардык мамлекеттерде өзүнүн эми телеканалдары бар. КТРКны эл мына коомчулук азаттыкты күтүп окугандай, көргөндөй көрүш керек да. Кече комитетте дагы айтканбыз, КТРКдагы иштеген журналисттер мындай өтө тажрыйбалуу, жакшы ошо КТРКда иштеген, буларга чоң бир мындай сыймык болуш керек деп ойлойбуз да. Ал үчүн кече дагы айтканбыз, эми айлык акыны жакшы кылып бериш керек. Адилеттүү, калыс журналисттерди алышыңыздар керек. Анан азыр мына кесиптештерибиз дагы айтып атат. Мен билгенде Нилим Карипбек иштеп аткан маалда бир жакшы передачаларды киргизген, спорт тармагы боюнча баягы жаш балдар үчүн бала сагын, ошогон передачаларда киргизген да. Мына мен эми сизге толук ишенем, сизде тажрыйба бар, бир жакшы менеджер болуп туруп, ушул улуттук телекомпания болгондон кийин ошого бир татыктуу болушубуз керек да. Мен дагы кайталайын, эл мына бүгүнкү күндө эми көбү чын айтышыбыз керек, телевизорду деле көрбөй калды да. Ушуну КТРКны мына передача болот дегенде күтүп туруп, дагы кайталайын, ушу азаттыкты көргөндөй көрүп калыш керек. Ишиңиздерге ийгилик болсун, биз колдойбуз. Рахмат. Биринчи микрофон, процедурный. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен дагы жана шайлоочулар келип калып, жазылбай калып турмун. Ошондуктан ушул темага байланыштуу мына Кыргызстанда 80ден ашык улуттар жашайт. Бул кыргыз эли. Биз мындайчасын айтканда, улуттук деген статус бул эң туура.
бул статус көтөрүлүп атат биринчиден. Экинчиден, мындай бир программаларды мына коллегалар айтып кетти. Башка улуттун өкүлдөрүн дагы ушундай достук деген жана радиону жабабыз дегенде мына Кайрат Олжобаевич сиз өзүңүз кайрадан жандандырып ачып бергенсиз. Ошондой эле бир программа кылсаңыздар, анан башка улуттун өкүлдөрү эгерде мамлекеттик тилди жакшы үйрөнүп, жакшы жанагы каада салтын жана манас айтып, башка жакшы жанандай идея, инициативалар менен чыкса, буларды стимулдаштырууга бир программа ачышыбыз керек. Эмнеге дегенде биз бардыгыбыз ынтымак, биримдикте, бир тилде сүйлөгөндө, ошондо гана биз мындайчасын айтканда камыр жумур болуп татынакай мамлекетти өнүгүүгө алып кетебиз. Экинчи маселе бул мына мамлекетте кадимкидей өзгөрүштөр болуп атат. Кадимкидей мына өнүгүү процесстери жүрүп атат. Буларды көбүрөөк чагылдыргыла. Мурдагыдай жанагындай дежурный кара ящик дегенден кутулайлык дагы бүгүнкү күндө болуп жаткан иштерди көбүрөөк чагылдырсаңыздар, мына шайлоочуларда дагы азыраак мындай суроо болот. Жеткиликтүү, элге жеткиликтүү мындай жалпак тил менен жеткизсеңиздер деген ойду айтып кетмекчимин. Бул боюнча жана министрликтерди көбүрөөк чакырып, депутаттарды көбүрөөк чакырып, элге түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзсөңүздөр. Калган маселе боюнча, отчет боюнча, башка боюнча мына коллегалар айтып кетти. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Мен сизде тажрыйбалуу жетекчи катары билем. Кудай буйруса, бул улуттук болгондо да жакшы иштерди жасайсыз деп ишенем. Рахмат. Урматтуу коллегалар, талкууда жазылганды аягына чыгарып койгонан тилектерди айтпайлыбы? Сөптөгөндө жазылгандар күтүп калды да. Сөз Нарматова Надира Азимовнаға берилет. Рахмат. Урматтуу төрага, мен жана сүйлөгөн сөзүмдү улап эле айтайын, оюм бүтпөй калды эле. Урматтуу Кайрат Олжобаевич, бул мыйзамдын долбоорун сөзсүз түрдө бүгүнкү күнү биз концепциялык мазмунда биринчи окуудан кабыл алышыбыз керектиги зарыл. Анткени биз улуттук наам бергенден эч коркпойлук, үркпөйлүк, корко турган эч нерсе жок. Биз кыргыз мамлекети болгондон кийин улуттук телерадио корпорациясы болуш керек. Эми анча-мынча жазып чыгат деп эле коркуп эле кыйкырып чыкчу бейөкмөттөрдөн корко бербегиле. Биз коркпой эле башыбызды бийик көтөрүп эле эгемендүү мамлекет катары берейлик. Улуттук наамды алгандан биз утушка гана жетишебиз. Мен жогоруда айттым. Ошондуктан Кайрат Олжобаевич, мен сизге айтайын дегеним, улуттукту алгандан кийин накта кыргыз жыттанган кыргыз мамлекетинин баалуулуктарын, улуттук каады салтын, нарк насилин, тарбиялык мазмунун анан жетекчиликке алган атайын бир канал болуш керек. Маданият каналыңарда кеч келеши театр, концерттен башка нерсе аз болот. Ошондуктан ошонун программасын, жүрүшүн оңдош керек. 24 саат бою музыканы коюп коюштун кажети жок. Башка каналдарда деле тынбай музыкалар берилип турат. Ошондуктан ошол каналды керек болсо биздин тармактык өнүгүүдөгү болуп жаткан жаңылыктарды, жетишкендиктерди, жаратмандыктарды, башталып жаткан реформаларды, мамлекеттин ичиндеги өсүп өнүгүүгө кадам таштаган жакшы ийгиликтердин каналы кылып туруп, адамдар ошол жерден бир үлгү ала турган, коомдун өнүгүшүнөн, жаратмандардын, өндүрүшчүлөрдүн, биздин мамлекеттин атамекендик ишкерлердин жасаган иштеринен ошол жерден бир тажрыйба ала турган канал кылып койсоңор ашыкчалык кылбайт эле. Эми ошондуктан мен айтайын дегеним, силер жакшылыктын жарчысы болушуңар керек да. Издеген нерсени ошол биздин улуттук телерадио корпорациясынын радиосунан, телевидениясынан көрүш керек. Жана жекече телекомпаниялар банкрот болбой эле ийгиликке жетишип атпайбы? Ошондуктан ошол жерде саналуу эле адамдар жүрөт. Ошо журналисттериңердин да, кызматкерлердин дагы сандан сапатка өтүш жагын карагыла. Бүт ошо мисалы үчүн айлыгыны көбөйтүп койсоңор 5 адамдын ордуна 2 адам иштейт. Ошол эле жумушту жасайт. Жөн эле көп суур ийин казбайт болуп, топтолуп алып мамлекет айлык берет экенде отура бергенде болбойт. Силер бүт бардык жеке телевиденияларга туруштук беришиңер керек. Ошолордун бардыгына биздин мамлекеттин ичинде болуп жаткан негативти таратуучуларга силер жакшылыкты таратып туруп, ошолор менен тең тура турган корпорация болуш керек. Мен ошондуктан сиздерден суранам, жанагы негативтерди азыраак кылып, жаңылыктарда учкай бир жетишкендиктерди айтып.
Рахмат. Процедурный 5 микрофон. Рахмат Масалиев. Бұл биринчи окууда каралып атат азыр, туурабы? Ошондуктан урматтуу демилгечилер, силерге кайталап коеюн, жана корпорация менен мамлекеттик ишкананын айырмасын тактап туруп, келечекте сатылбаганга жол ачылып кетпесин да. Ошону экинчи окууга карап чыккыла, комитетте болгондо эске алгыла. Экинчиден, силер долбоорду жазып атасыңар президентке, премьер-министрге, эки соттун төрагасына жана жогорку кеңеш төрагасына бекер убакыт берилет. Мен ойлоп атам, алашыктык жазбагыла аны. Эгерде керек болсо өзүңөр чечим менен беришиңер керек да. А мыйзамга жазбагыла. Себеби премьер-министр бул президентке караштуу администрациянын башчысы болгон эле. Ошондуктан бул беренесинин кажети жок. Аны өзүңөр керек учурда бекер убакыт бергенге укугуңар болот. Ошол багытта карап койсоңуздар экинчи окууга редакциялык тактоолорду. Рахмат. Рахмат. 6 микрофон. Процедурный. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, бул мыйзам долбоорду мели биз биринчи окууда колдоп берели, экинчи окууга бир топ сунуштар болот. Бирок бир дагы сунуш бар да, бул мыйзамга дагы тийиштүү, анан мындай сунушта президентке жеткизсеңиз, көп жарандар сурап атышат да, президентке кантип барсам болот, жазылсам болот приемныйга, кантип суроону берет элем, мындай жекече маселелер бар деп. Дайыма менимче мага эле эмес, башка депутаттарга дагы кайрылышат да. Президентти көп эле жарандар издеп атышат да. Анан мына улуттук каналды биз берип атабыз. Ай сайынбы, жума сайынбы президент ошол воскресеньяда отуруп, министрлерди чакырып, түз эфирде 2-3 саат болобу, ошол жарандардын түз суроолорго жооп берсе жакшы болот эле да. Ошону сунуштабайсызбы? Сунуштап көрбөйсүзбү? Себеби действительно дайыма бизге кайрылышат да, президентке жазып койчу, будто биз кабылдамада иштеп аткандай бизге кайрылышат да. Сунуш ушундай. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына бизде атайын парламентский час деген репортаж бар. Жумасына бир жолу болот, бирок тилекке каршы ошону күндүз 5-те, 6-да көрсөтөсүңөр да. Мына ошону кечки саат 8-де, 9-да көрсөтө турган кылып тапшырма берип койсок. Анткени биз ал жерде бүткүл депутаттардын кылган жумушун, ишин, региондорго барган жумуштарыбыздын бардыгы чагылдырат. Ошону жакшынакай кылып, мына 8-дерде, 9-дарда, мындайча айтканда өзүңөрдүн жана убактыңыздарды карап туруп, ушул саатка коюп бериңиздерди суранабыз. Ушуну тапшырма катары берип койсоңуз. Рахмат. Эске алынсын. Рахмат. Урматтуу коллегалар. Добуш берүүгө азыр өтөбүз, бирок бир маселе жана аттап өтүп кеттик эле. Жанакы депутаттык достук топтор жөнүндө. Азыр уже чечилиптир, аны дагы карап койсок. Уланбердибаевич. Рахмат. Андан кийин добуш берүүгө өтөбүз. Рахмат, Турдумович. Баягы 4-мү маселени кийинкиге жылдырдык эле, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдорун өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет караган. Баяндамачы Султанбекова Чолпон Алыевна, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басары. Сөз сизде. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдоруна өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору комитеттин жыйынында каралган. Бул жерде түрпа боюнча 2 маселе бар эле, аны чечтик. Ошон үчүн ушу токтом долбоорун колдоп коюңуздар суранабыз. Каршылык жокпу? Каршылык жок. Токтом долбоору добуш берүүгө жиберет. Урматтуу коллегалар, азыркы каралып аткан маселе боюнча КТРК боюнча комитеттин чечимин окуу үчүн сөз Ашимовна, Динара Ашимовна берилет. Аппарат. Азыр бир жакка чыгып кетиптир. Орун басарлар. Орун басарлар барбы? Комитеттин чечимин угузуу үчүн
Сатбек кызы Айдага берилет сөз. Саламатсыздарбы? Проект закона просим поддержать Рахмат. на первом чтении. Мыйзам долбоору биринчи окуугадан добуш берүүгө жиберилет. Рахмат. Бара берсеңиздер болот.